Өткен аптада батыш өлкөлөрү Кыргызстандын айрым банктарына санкция киргизди. Ал эми Казакстандын бозгундагы саясатчысы Муктар Аблязов жана Азаттык медиасы Кыргызстандын экономикасы тууралуу үн катышты. Эмесе сөз башынан болсун. Улуу Британия жана АКШ өкмөтү Кыргызстандын айрым банктарына санкция киргизди. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине комментарий берип, бул чечимди негизсиз деп атады. Улуу Британия тарабынан Капитал банка жана анын жетекчиси Кантемир Чалбаевка мындан тышкары Кыргызстандык кээ бир крипто биржаларга санкция салынды. Батыштагы атка минерлердин айтуусуна караганда аталган мекемелер Россияга каршы киргизилген эл аралык санкцияларды айланып өтүүгө көмөктөшкөн деп түшүндүрдү. Президент Садыр Жапаров батыштын санкциясын негизсиз деп атап, алардын айыптоосунда далилдүү факт жок экендигин айтты. Болгон алар Кыргызстандын ички душмандары тарабынан жиберилген жалган маалыматтарга гана таянганы баса белгиленди. Мындай чечимдин артында Кыргызстанга басым жасоо аракети бар экенин да кошумчалай кетти. Алар да бир факт бере алышкан эмес. Жөн гана бизде ошондой маалыматтар бар деп кутулушкан. Ал маалыматтарын биз жакшы билебиз. Бул жакта отурган МПОчулар менен биздин ички душмандар анонимдүү жалган маалыматтарды жиберишкен. Азыр да жиберишип турушат. Анан ошол жалган маалыматтарга таянып санкция киргизип коюшкан. Бирок ал маалыматтарын да көрсөтө алышкан эмес. Негизден эл аралык мамиледе санкциялар криминалга жана баңгизат бизнесине каршы күрөш катары сыпат алып келген. Бирок азыркы тапта батыштын тышкы саясатынын чыныгы табияты айкын болду. Анткени Кыргызстанда криминал жоюлуп, өлкө аркылуу өткөн баңгизат каналы кан буугандай токтогон. Коррупцияга каршы күрөш күчөтүлүп, өлкө экономикасында өсүш байкалды. Мындай абалда Кыргызстанга киргизилген санкцияны кысым көрсөтүү катары кабыл алсак болот. Азыркы бийлик Кыргызстанда криминалдан толук тазалады. Өлкөдө тартип орноп, өнүгүүгө карай багыт алганда, батыштын жогорудагы санкциясы түшүнүксүз абалды жаратты. Баарынан кызыгы, Казакстандан миллиардтарды кымырып качып кеткен Муктар Аблязов да үн катты. Ал кыргыз экономикасын мыскылдап, мамлекетте болуп жаткан жакшы иштерди жокко чыгарганга аракет кылды. Анын айткандарына токтолордон мурун Аблязовдун ким экендигин кыскача эске сала кетели. 1990-жылдардын башында чакан бизнес баштап, Казакстандагы бир топ ишканаларды мыйзамсыз менчиктештирип алган. 1992-жылы Астана Холдинг фирмасын негиздеп, мыйзамсыз кирешесин адалдаштырууга жетишкен. Мындан тышкары Россиядан да кыймылсыз мүлк, кен иштеткен компанияларды сатып ала баштаган. Ал эми 1998-99 жылдары Казакстандын энергетика, индустрия жана соода министри болуп иштеген. Bir жылдан соң коррупцияга шектелип камалган. Мындан тышкары БТА банкты башкарып турган кезинде кол алдындагы кызматкерлери менен бирге 5 миллиард доллар уурдаган деп айыпталган. Аблязовго 2004-жылы Туран Алем банкынын башкы менеджери жана кожоюндарынын бири Эржан Татишевди өлтүрткөнү далилденген. Сот отурумунда Муратхан Токмади күнөөсүн мойнуна алып, ага Аблязов буйрутма бергенин айткан. Бул адамдын кылмыштарын санай берсе арбын. Аблязовка Россияда жана Англияда да жемкорлук боюнча иш козголгон. Франциянын күч органдары тарабынан кармалып, Лондонго өткөрүп берилер алдында батыш менен соодалашып, саясий башпаанек алган. Казакстандын 5 миллиард долларын кымырып кеткен Аблязов ошол күндөн тарта батыштын ырын-ырдап, алардын саясатын жүргүзүүгө мажбур болуп калды. Анын айткандарына токтолсок, далилдүү бир да мисал келтире алган эмес. Өз көзү менен көргөндө баяндап жазганы күлкү келтирерлик иш. Казак элинин байлыгын уурдап, миллиардтарды кымырып кеткен Аблязов үчүн калп айтуу маселе жаратпайт. Бир чети аны да туура түшүнсө болот. Батыштын ырдабаса камалары турган иш. АКШта жана Лондондо козголгон кылмыш иши орусча айтканда анын крючокко ээлеп алган. Ал эми Кыргызстанда мамлекеттигин уурдагандар четинен камалып өлкө менчигине кайтарыла баштаганы мактоого арзырлык иш. Аблязов айткандай улутташтырылган мүлктөр президент Садыр Жапаровдун наамына жазылган жери жок. Алардын бары мамлекетке кайтарылганын жалпы эл жакшы билет. Мындан ары Кумтөргени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Gold компания ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Базар басы 729 миллион 682 миң сомдук Отель Евразия жоопкерчилиги чектелген коомго таандык 20 гектардан ашуун жер тилке мамлекетке кайтарылганын УКМКдан билдирди. Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Баткендеги баасы 50 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү алтын кени мамлекетке кайтарылганын кабарлады.
Жалал Абад облусунда бир катар социалдык объектилер жана жер тилкелери мыйзамсыз менчиктештирүү фактылары аныкталган соң мамлекетке кайтарылганын УКМК билдирди. Матраимовдун 34.810.500 долларлык кыймылсыз мүлкүн мамлекеттин менчигине алынгандыгын билдирди. Бул темадан Азаттык медиасы да четте калган жок. Сүйлөшүп алганда ар тараптан Кыргызстанга тымызын маалыматтык сокку ургандай элес калтырат. Кирешелүү болуу үчүн Кыргызстанга 70 жыл керекпи деген аталышта материалы жарык көрдү. Анда Дүйнөлүк банктын баяндамасына шилтеме жасалган. Бирок министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Идил Байсалов Дүйнөлүк банк бул анализге 2019 жылга чейинки статистиканы колдонгонун, андан бери өлкөнүн өнүгүү темпи тез дегенин айтып чыкты. Акыркы 4 жылда Кыргызстан жалпы Орто Азия регионунда гана эмес, дүйнө жүзүндө эң жогорку темпте өнүгүп келе жаткан 5 мамлекеттин бири болгону анык. Ошондуктан буйруса, биз өнүккөн мамлекеттердин азыр жетекчиликтин планы боюнча орто эсеп менен 8,5% жылына өссөк 21 жылда. Пессимист сценарий 6% 30 жылда өнүгөбүз. Кайдагы 70 жыл? Туңгуюктан чыктык го. Бирок азыркы бийликтин ыйык үмүтү жана каржыбас аракети бул максатка 20-30 жылда эмес, буйруса 12-15 жылдын ичинде жетиш керек деген тапшырма коюлууда. Жакшы иштесек, стабилдүү жана азыркы динамиканы күчөтсөк, 12-15% менен өнүгө алабыз. Элдин башын цифра менен айланткан Азаттык өлкө бюджетинин өскөнү тууралуу азырынча жакшы пикир жараткан материал чыгара элек. Алардын макаласында элдин маанайын түшүрүп, үмүтүн өчүрө тургандай аракеттер байкалгансыйт. Бул жылы мамлекеттик казына триллионго жеткени турат. Мындай жетишкендик тышкы күчтөрдүн уйкусун бузуп жаткандай. Вот эти вот приводные ремни коррупции в республике, они все-таки уходят за границу. Есть центры силы, которые заинтересованы, чтобы коррупция в республике она у нас оставалась. Чет өлкөдө коррупцияны кантип гүлдөтүп, экономикалык өсүштү токтотсо болот деп иштеген институттар бар. Алар ири державалар тарабынан каржыланат. Тигил же бул мамлекетти изилдеп, алсыз жерин тапканга аракет кылышат. Алардын максаты мамлекетти коррупцияга батырып, экономикасын талкалоо болуп саналат. Батыш мамлекеттерине Кыргызстанды жамандап, далили жок маалыматтарды берип турган НПО уюмдары бар. Алардын арасында башка өлкө үчүн иштеген тыңчылары да жок эмес. Муну мамлекеттин чыккынчылары деп сыпаттаса болот. Ал эми кыргыз мыйзамдарында мекенге чыккынчылык кылгандарга карата саналуу эле жылдарга камалары жазылган. АКШда чыккынчыларды өмүр бою же өлүм жазасына тартышы мүмкүн. Балким ушул мыйзам бизге да керек болуп тургандыр. Эске сала кетсек, НПО мыйзамы кабыл алынаарда бир топ батыштын өкүлдөрү каршы болгон. Бирок аларга керек мыйзам бизге кереги жокпу деген суроо жаралат. А у вас существует НПО? Неправительственная организация? НКО во Франции есть? Существует? Конечно. А у них финансовые отчеты прозрачные? Вам представляет отчет, ежегодный отчет? Откуда деньги поступают, куда уходит, кому сколько зарплату выдает? Есть такое? Прозрачно? If I'm not mistaken, they don't have to present it to the parliament or to the government, but they have to make their accounts transparent. It's true, public. Они не обязаны представить это жогорку кеңешу, но они должны... Не жогорку кеңешу, налоговым органам, например, конечно. По финансу, конечно. Да. А почему у вас открыто представляют отчеты, а у нас не должен быть? Почему? Я вот этот вопрос господину Дональду, послу Америки в Кыргызстане, тоже задал, тоже не мог ответить. У них тоже прозрачно. Мы тоже хотим посмотреть, откуда поступают деньги и куда уходят. Это же не преступление. Батыштын кош стандарты өздөрү Орусия менен соода сатыгын токтотпой, бирок көп векторлуу саясат жүргүзгөн Кыргызстанга басым кылганы күлкү келерлик көрүнүш. Биздин өлкөнү курулай айыптаган батыш өлкөлөрү 2024 жылы Россия менен 141 миллиард долларга соода сатык кылышкан. Тактап айтканда, Европа өлкөлөрү Россиядан 36 миллиард долларга товар импорттогон. Ал эми биздин банкка санкция киргизген Улуу Британия өзү 2024 жылы Россия менен 2,2 миллиард долларга соода жүргүзгөн. Бул жерде батыштын өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге болгон басымын байкоого болот. Кыргыз экономикасы Азаттыктын башта айланткан материалы менен өлчөнбөйт. Бүгүнкү күндө ал иш жүзүндө көрүнө баштады деп айтсак болот. Өлкө боюнча ишке ашып жаткан курулуштарга эле миллиарддаган каражаттар сарпталууда. 30 жылдан бери каралбай калган шаарлардан тарта акча бөлүнүп оңдолууда.
Аэропорттор, өлкөгө алынган техникалар тууралуу жалпы журт жакшы билет. Өлкө казынасы толбосо азыркыдай арбын иштер кайдан аткарылмак эле. Албетте саналуу жылда Американын жашоосун эч ким убадалай албайт. Бирок багыт бир, ал өнүгүү.